Саламатсыздарбы, биздин урматтуу сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз, биздин каналыбызды көрүп, өзүңүздөргө керектүү информация алганыңыздарга абдан кубанычтамын. Бүгүнкү биздин эфирибизде диета жөнүндө сүйлөшкүм келет. Себеби дегенде ар бир оорунун өзүнүн диеталары болот, өзүнүн уруксат берилген тамак ашы жана азыраак болсун жана такыр колдонбогула деген мындай кеңештер болот. Гипертония бүгүн биз кан басымы бийик болгон бейтаптарга болгон кайсы тамакты көбүрөөк жесин, кайсы тамак азыраак жесин деген суроону козгойбуз. Эң биринчиден гипертония менен ооруган бейтаптарга бир пирамида бар. Пирамида питания деп коет. Маслоунун пирамидасын элестетиңиздер. Бул тамак аш пирамидасы болуп эсептелинет. Айрыкча ошо кан басымы бийик болгондор үчүн. Бул пирамида 4 катмардан турат. Биринчи катмары бул жашыл түс менен боелгон. Бул катмарда толугу менен көбүнчө ошо зерновые деп коет, башкача айтканда болгон бардыгын жей бересиздер. Аларга эмне керет? Күнүмдүк жашоодо колдонгон күрүч, гречка мисалы үчүн, тару, биз айтабыз геркулес деп, ошолордун бардыгын каша сыяктуу кылып же болбосо же суюк тамакка кошосузбу, маш буурчак дегендердин бардыгын колдоно бересиздер. Ал эми экинчи катмар бул сары түс менен боелгон. Демек бул бир аз болсо дагы азыраак колдонушуңуз керек дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда жемиштердин баарын жей бересиз жана ошондой эле мөмө жемиштер дагы уруксат берилген, бирок алардын баягы биз доза деп коебуз го, азыраак, бир аз азыраак болот. Мисалы үчүн күнүнө 4-5 күн жей бересиз. Жемиштерди ошо 4-5 жолу жей берсеңиз, ал эми мөмө жемиштерди алар таттуу болгондуктан бул дагы ашыкча инсулинди көтөрүп жиберет. Ошол себептен аны бир аз азыраак жегенге туура келет. Ал эми кийинки катмарыбыздын түсү бул оранжевый, орусча айтканда. Бул жерге көбүнчө актык, башкача айтканда молочный продукты жана ошондой эле белковый продукты жана бобовый деп турат. Демек, ичиле турган, жейле турган сүт, айран, каймак, сыр дегендин бардыгын жемиштерге салыштырмалуу бир аз азыраак жешиңиз керек болот. Бирок такыр эле өзүңүздүн рационуңуздан алып коюңуз деген сөз эмес. Ошо айтылган продуктыларды жей бересиз, бирок анын количество деп коебуз, саны азыраак болуш керек. 2-3 порция күнүнө жетиштүү болот. Ал эми биз белковый продукты деп кайсы продуктыларды белковый дейбиз? Мисалы үчүн эттин түрлөрүн айтабыз. Сиз ошолордун бардыгын жей аласыз албетте, бирок дозасы 2-3 порция күнүнө жегенге болот. Бирок андан ашса, ал дагы сиздерге оорулошот. Ал эми маш буурчактардын түрүн сиз колдонууга сизге мүмкүн, бирок рационуңузда аз санда болушу керек. Кийинки биздин катмарыбыз бул кызыл катмар, эң мындай кысыла турган суу жана туз. Суу деген 1,5 литрден ашпаш керек же аз болбош керек, жана ошондой эле туз деген сөзсүз түрдө кысылыш керек. Себеби дегенде туздуу тамактарды жакшы көргөн болсоңуз, бул андан бетер сиздин кан басымыңызды көтөртүп, анан кийин ошол дагы кан басым көтөрүлүү үчүн жол берилет. Ошондуктан тамакты
жеген баягы салаттарды, жемиштерди тузсуз жегенге аракет кылганыңызды сунуш кылабыз. Жана ошондой эле жырый же болбосо масла деп коет. Бул деген жаныбардын майлары, албетте ал дагы аз өлчөмдө болуш керек. Бул эгер сиз бир тарелканы алсаңыз, тарелканын жарымынан көбү мындай ошол 3 катмарды камтыса, 2 катмар 4/1 бөлүгүн ошо тарелкаңыздын бөлүгүн ээлеп туруш керек. Жүрөктүн булчуңдарынын иштешине жардам берген бул калий жана магний. Албетте бул бейтаптардын баарына биз дайыма кеңеш беребиз: калий жана магний бар продуктыларды бир аз көбүрөөк жеңиз деп. Мисалы үчүн калийде өрүк как деп коебуз, курага, ошол эле чечевица, фасоль, машбурчактар, ошондой эле жаңгактардын түрлөрү, шпинат деп коебуз баягы жемиштин бир зелень го түрү, козу карындар жана ошондой эле картошка. Ал эми магний кайсы продукталарда көбүрөөк болот? Көбүнчө ошо молочный продукты, бирок эстейли, бул 3 катмарга кирет, ошондуктан өтө көп болбосо дагы, бирок ошол сиздин регулярный күнүмдүк жашооңузда болуш керек. Сыр, айран, сүт, мисалы үчүн каймак дегендерди. Ошондой эле жумуртка да бар, күрүч, ошол эле гречка, ошол эле жаңгактардын түрлөрүндө орехи, жаңгакты кыргызча, ошондой эле буурчактардын түрүндө жана ошондой эле помидор, дагы эң көп бар болгон бул балыкта. Балык, анан кийин миди деп коет го. Миди бизде жок, албетте, бирок балыкты колдонуп жей берсеңиздер болот. Өзүңүздөр байкагандай, биз мындай искусственный деп коет, торт, пирожный, булочканын түрлөрү искусственный жасалган бир продуктыларды айткан жокпуз. Биз баардыгы эле күнүмдүк жашоодо бар, биздин өлкөбүздө өскөн эле жер жемиш, тамак аштын баарын айттык. Өзүңүздөр ошо өскөн тамак ашты алып колдонсоңуз эле дениңиз сак болот. Анан албетте ошондой пирожный, торт деген булочканын түрлөрүн ошондон сиз сөзсүз түрдө айрылышыңыз керек. Саламатта болуңуздар.